Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөттүн өкүлү, мына 2012 жылдан бери 7-чи жолу Коопсуз шаар боюнча тендер өтүп, 7-чи жолу бузулуп атат да. Мына биз азыркы убакта ушул кечээки ошол Коопсуз шаар долбоорун өткөнүн башынан баштап көрдүк, өкмөттүн деңгээлин көрдүк, өкмөттүн деңгээли эмнеге татыктуу экенин. Бир адамдын өмүрү да бир үчүн өтө кымбат болуш керек. Эми мамлекеттик орган өзү туура эмес өткөзүп алып, эми сотко берип атат. Бул деген убакытты созуу, бул деген коопсуз шаарды ишке ашырбоо дегендик. Ошон үчүн Милан Сакбекович, мен ойлойм парламентке чакырып, биз буну угайлы, атайын өкмөткө тапшырма берип чакырыңыз, керек болсо премьер-министр өзү келсин. Бул эмне деген нерсе? 2012 жылдан бери 7-чи жол болуп атат, 7-чи жол өткөрө албай атат. Ушундай өкмөттүн кереги бар бизге? Дүйнө жүзү бардыгы биздин кошуна мамлекеттер өтүп колдонуп атат, ушуну киргизе албай атабыз. Эми уят да бул нерсе, уят. Ошон үчүн мен ойлойм өкмөткө премьер-министр чакырайлы да бул маселени коюп ушул угайлы, эмне үчүн болбой атат, эмне үчүн кыла албай атасыңар, эмне себеп болуп атат деп. Экинчи маселе, мына азыр өкмөт мына бюджеттин долбоорун карап атат. Азыр мына өкмөт башчысы мен 2-3 жолу регионго чыгып, мектептердин ачылышында өтө кооз сүйлөп атат. Бизге билим берүү тармагын өнүктүрүш керек, мугалимдер андай болуш керек. Бирок бюджетке эгер мугалимдердин айлыгын көбөйтүүнү карабасаңар, анда бюджетти кабыл албашыбыз керек. Биз билим берүү тармагын эң биринчи мугалимдердин айлыгын көбөйтмөй сайын эч кандай ийгиликке жете албайбыз. Бардык нерсе ошодон башталат. 8 000 сом, 10 000 сом алган мугалимден кантип билим берүү, сапаттуу билим берүү талап кыла алабыз биз? Ошон үчүн мен ойлойм, керек болсо областтарды жоюш керек, керек болсо аппарат, өкмөттүн аппараты, министрликтер кыскартыш керек. Бирок мугалимдердин айлыгын 2 эсе көбөйтпөсө, мына 2018-19 жылдын бюджетин карабашыбыз керек. Эң биринчи талап ушул болуш керек. Анткени 2 айда көрдүк. Экинчи маселе ошол мугалимдер ипотекалык үй алууда эң алдын баягы эң биринчи төлөмдө 30% өтө оор болуп атат дейт. Алар биз 10 000 сом айлык алсак, биз 200 000 сом, 300 000 сом кантип төлөйбүз 30%? Ошону түшүрүп бергиле деп атат. Ошон үчүн мен ойлойм өкмөткө тапшырма берейли. Биринчи кезекте бюджеттин долбоорунда мугалимдердин айлыгын көбөйтүп алып келсин. Экинчи, мугалимдер үчүн ипотека алып атканда биринчи төлөмүн 30% эмес 10%га түшүрүп берсин деген сунуш бар эле. Рахмат.